Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбызда жасоо аткаруу жардамчы этишин үйрөнүүнү улантабыз. Бул жерде таблицада мен силерге бир нече мисалдарды жазып койдум бул жерде. Түдүү жасоо аткаруу деген этиште жактарга карап кандай өзгөрөт бул жерде көргөзүп койдум. Бул жерде жөнөкөй сүйлөмдө кандай болот экен? I do, мен жасайм, you do, сен жасайсың, сиз жасайсыз. He does, she does, it does, ал жасайт. We do, биз жасайбыз. You do, силер жасайсыңар. They do, алар жасашат. Демек, жасоо деген этиш учурчакта ушинтип жактарга карап өзгөрөт экен. Бардык жактарда do болот экен, могу түү түшүп калат экен. Анан бир гана he, she, itте гана does болуп өзгөрөт экен. Бардык этиштер учурчакта he, she, itте эмне болот экен? Өзгөрөт экен, s кошулат экен бардыгына. Бул жерде do үндүү тамга менен бүткөн үчүн es уланып жатат. Жардамчы этиш бизге суроо түзгөн жардам берет экен, кыймыл аракетти суроого айландырганы. Сураш үчүн, мен жасаймбы деп сураш үчүн do I, анан бул жерге этишти, жасоо деген этишти кошобуз. Мен жасаймбы? Do I do? Себеби do деген биринчи do жардамчы этиш катары колдонулуп жатат, суроо экендигин билдирип жатат, кыймыл суроо болуп жатат. Бирок бул do өзү которулбайт. Экинчи do которулат. Do I do? Мен жасаймбы? Мен жасабаймын. I do not do. You do, сиз жасайсыз. Do you, сиз жасайсызбы? Do you do? You do not do. Эгерде бул жерге do'ну кошсок, сиз жасабайсыз болуп калат эле. Сиз барбайсыз десек эмне дейт элек? You do not go. Сиз сүзбөйсүз. You do not swim. Демек, кыймыл аракетти таңгычка өткөрүш үчүн do not'ты колдонот экенбиз. Ал эми суроого өткөрүш үчүн do'ну биринчиге коет экенбиз. Андан кийин кандай кыймыл аракет жүрүп жатса, ошол этишти кошот экенбиз. Мисал үчүн, he does да ал жасайт. Ал жасайбы? Does he do? Жасоо деген этишти колдонобуз. Бул жердеги does жөн гана суроо экендигин көрсөтүп жатат. Бул жерде кыймыл аракет катары которулган жок. Жөн эле суроолуу сүйлөм кыймыл аракет учурчакта экендигин көрсөтүп жатат. Бул жерде таңгыч. Кыймыл аракетти таңгычка өткөрүш үчүн does not колдонулат экен. He, she, it'те does not'ты колдонуп туруп, андан кийин кыймыл аракетти кошсок, таңгычка өтүп калат экен. Мисал үчүн, he does not эмне дейли? He does not go. Ал барбайт. Мисал үчүн, she does not, ал эмне кылбайт? Ал жасабайт. She does not do. It does not эмне дейли? It does not work. It does not work деген эмнени билдирет экен? Ал иштебейт. Саат иштебейт, мисал үчүн, it does not work. Ал иштебейт. Бул жерде этишти улайбыз. Does he, ал эмне кылабы? Does he drive? Ал машина айдайбы? Does he drive? Түшүндүңөрбү? Демек, кыймыл аракетти суроого өткөрүш үчүн do жана does'дын жардамы менен суроого өткөрөт экенбиз. Биринчиге коюшубуз керек экен. Бул жерде формуланы жазып алгыла. Ушул таблицаны өзүңөр көчүрүп жазып алып, бул жерге ар кандай этиштерди койсоңор, демек, эмне болот экен? Кыймыл аракетти сураганда жана кыймыл аракетти таңгычка өткөргөндө ушундай формуланы колдонот экенбиз. Бул жерде мына жөнөкөй эле сүйлөм болуп атат. Мен жасайм, эмнени жасайм? I do homework, мисал үчүн. Мен тапшырма аткарам деген сүйлөм кандай болот экен? I do homework. Эми ушуну суроого өткөрөлүчү, мен тапшырма өткөрөмбү, аткарамбы? Кандай болот? Do I
Аткаруу деген эмне эле? Do, Do I do эмнени? Тапшырманы. Do I do homework? Мен тапшырма аткарамбы? Болуп калды, суроо болуп калды. Мен тапшырма аткарбайм болсо кандай болот? I do not аткарбайм. Этиш кыймыл аракет кандай? Аткаруу. I do not do мен жасабайм. Эмнени? Тапшырманы. Homework. Бул жерде do not деген которулбайт. Кандай десем? Do деген кыймыл аракетти билдирбейт. Бул кыймыл аракеттин тескери экендигин түшүндүрүп атат. Бул өзү которулбайт. Мына ал негизги этиш болуп атат, негизги этиш бул жерде которулган этиш могу. Do not деген эмне экен? Бул таңгыч. Таңгыч дүүнү таңгычка байт, аткарбайт дегенге өткөрүш үчүн do not'ты колдонобуз. Бул аткаруу болсо бул жерде, аткарбоо болсо do not'тын жардамы менен болот, боо, аткарбоо. Демек бул аткар. Бул жерде буну do not do, аткарбоо. Түшүнүктүүбү? Бул жакка дагы өзүңөр homework'ты коюп, калганын өзгөртүп көргүлөчү. Кийинки мисалыбыз. Учурчакта бул жерге силерге ар кандай этиштерди бердим. Учурчактагы этиштерди. Мисал үчүн do жасоо, go баруу, see көрүү, come келүү, live жашоо, swim сүзүү, run чуркоо. Ушул этиштер жактарга карап кантип өзгөрөт экен? I do мен жасайм, I go мен барам, I see мен көрөм, I come мен келем, I live мен жашайм, I swim мен сүзөм, I run мен чуркайм. Бунун бардыгы кайсы чакта туруп жатат? Учур чакта туруп жатат, Сиз мисал үчүн you да, сиз жасайсыз, you do, сиз барасыз, you go, сиз көрөсүз, you see, сиз келесиз, you come, сиз жашайсыз, you live, сиз сүзөсүз, you swim, сиз чуркайсыз, you run. Ал эми he, she, it'те бардык этиштерге учурчакта s кошулат экен. Ошол гана айырмасы бар экен, Учурчакта бардык этишке s кошобуз. Мисал үчүн, he does, ал жасайт. Бул жерге es'ти улап атабыз, do'га. Бул жерде. Es'ти себеби do нал o үндүү тамга болгон үчүн s'ти эле кошуп койбостон es'ти кошуп атабыз. He does, ал жасайт. He does, ал жасайт. He goes, ал барат. Бул жерде go деген o менен бүтүп аткан үчүн es'ти кошуп атабыз. He goes болсо эмне болот экен? Ал барат. Учурчакта болуп атат. Эгерде he go десеңер, туура эмес болуп калат. Таптакыр туура эмес. Эмне кылыш керек? Es'ти кошуш керек. He do десеңер дагы туура эмес болуп калат. Эмне деш керек? He does. Ал эмне дейли? Ал көрөт. Мисал үчүн ал көрөт. She sees. See эле дебей, учурчакта ал көрөт деш үчүн sees деш керек экен. Ал келет. He comes. Ал жашайт. She lives. She swims. Же болбосо it runs. Ал чуркайт. Түшүнүңөрбү? Учурчакта he, she, itке ар дайым s уланат экен. Ал эми этиш o менен бүтсө es уланып атат, Does, goes, sees, comes, lives, swims, runs. Ал эми we, you, they де этиштер I, you'га окшош эле эмне болот экен? Do, go, see, come, live, swim, run. We do, we go, we see, we come, we live. Демек, учурчакта бир гана he, she, it'те гана этишке s уланат экен дагы, калган жактарда эмне болот экен? Этиш окшош болот экен, Do, go, see, come, live, бардык этиштер ошондой.
Эми мисал сүйлөмдөрдү карап кетели. Биринчи колоннада эмне турат? Жөнөкөй сүйлөмдөр турат, Жөнөкөй сүйлөмдө do которулат экен, I do dishes. Dishes деген идиштер, Мен идиштерди жууйм деш үчүн эмне дейт экенбиз? I do dishes дейт экенбиз. Муну суроого өткөргөндө do'нун жардамы менен суроого өткөрөбүз, Do I do dishes? Мен идиштерди жууймбу? Демек, могул эле сүйлөмгө do'ну улап жатабыз, түшүндүңөрбү? Ошондо суроо болуп калып атат. Do I do dishes? Мен идиштерди жуубайм дегенге do not'ты кошсок, ушул эле сүйлөмдүн бул жерине, могул жерге do not'ты коштук, карагыла. I do not do dishes. Мен идиштерди жуубайм болуп калды, тескери сүйлөм болуп калды. Бул кыймыл аракетти тангыч сүйлөмгө өткөргөндө do not же does not'тын жардамы менен, You go home. Сен үйгө барасың. Сен үйгө барасыңбы деш үчүн дагы ушул эле сүйлөмдүн башына do'ну улап атабыз, Do you go home? Сен үйгө барасыңбы? Сен үйгө барбайсың деш үчүн ушул эле сүйлөмгө эмне кылдык? Do not'ты уладык. You do not go home. Сен үйгө барбайсың. Үчүнчү сүйлөм. He does homework. Ал тапшырма жасайт. Ал тапшырма жасайбы деген суроодо эмне болот экен? Does'ды биринчи улайт экенбиз. Does he do homework? Does he do homework? Экинчи кыймыл аракетибиз es уланбайт экен, жөн эле жасоо эле дегенди колдонот экенбиз, Эмне кылат экенбиз? Does he does дебейт экенбиз, Does he does homework дебейт экенбиз. Экинчи do'да es түшүп калат экен. Does he do homework? Ал тапшырма жасайбы? Демек, does бир гана башында келет экен, Кийинки этишибиз өзүнүн эле алгачкы эмесинде болот экен, формасында. Ал тапшырма жасабайт. He does not do homework. Тангычка өткөрүш үчүн does not'ты колдонот экенбиз. He does not do homework. Бул жердеги этишибиз do боюнча калат экен, бул жерде да does болбойт экен. He does not do homework. She lives in Bishkek. Ал Бишкекте жашайт. Ал Бишкекте жашайбы деш үчүн дагы does'дын жардамы менен сурайт экенбиз, Does she live? Ал бул этишибиз does she lives болбойт экен. Себеби бул биринчи жардамчы этиште s колдонуп жатат, Экинчи этишибизде колдонбойт экенбиз. Does she live in Bishkek? Ал Бишкекте жашайбы? She does not live in Bishkek. Ал Бишкекте жашабайт. Does not деген эмнеге барабар болуп атат? Байтка. Жашабайт. Does not live. It rains. Жамгыр жайт. Does it rain? Жамгыр жайбы? Демек, it'те do кандай болуп өзгөрчү эле? Does болот, Does'ды биринчи коет экенбиз суроо жасаш үчүн. Does it rain? Жамгыр жайбы? It does not rain. Жамгыр жаабайт. Жаабайт. We speak in Kyrgyz. Биз кыргызча сүйлөйбүз. Do we speak in Kyrgyz? Биз кыргызча сүйлөйбүзбү? Do деген бу дегендей түшүндүрүп атат, We do not speak in Kyrgyz. Биз кыргызча сүйлөбөйбүз. Do not. You come to work. Сен ишке келесиң. Силер ишке келесиңер. Силер ишке келесиңерби? Do you come to work? Do жардамчы этиштин жардамы менен суроо түзүп атабыз, кыймыл аракет жөнүндө. Бирок do которулбайт. Бир гана суроону билдирип атат, Силер жумушка келесиңерби дегенде, Силер жумушка келбейсиңер. You do not come to work.
They see family every day. Алар үй бүлөнү ар күнү көрүшөт. Do they see family every day? Алар үй бүлөнү ар күнү көрүшөбү? Алар үй бүлөнү ар күнү көрүшпөйт. They do not see family every day. Алар үй бүлөнү ар күнү көрүшпөйт. Ошондой сүйлөм болду. Мындагы көчүрүп жазгыла. Үйгө тапшырма. Бул сүйлөмдөрдү которуп жазгыла. Сүйлөмдөрдү суроого жана тааныш сүйлөмдөргө айландырып жазгыла. Жана комментарийларга жазып кеткиле. Кандай болуп айландырдыңар? Анан мен дагы силерге жардам берем. Саламатта калгыла. Сабагыбызды эмкиде улантабыз. Goodbye. Talk to you soon.